Саламатсыздарбы балдар, биз бүгүн боз үй жөнүндө маалымат алмакпыз. Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону, бийик жерде бир өскөн бүркүт менен тоодогу боз үйлөрдө төрөлүп, боз үй болгон борбору Байдылда Сарногоев. Боз үй кыргыз элинин байыркы мезгилден бери колдонулуп келе жаткан турак жайы. Ал элдин жашоо шартына ылайыкталган жөнөкөй, жеңил, көчүп конууга жана тигип чечүүгө ыңгайлуу көркөм үй. Аны чечип бүктөп койсо, бир төөлүк гана жүк болот. Тигип койсо, адам жашай турган үйгө айланат. Боз үйдө урулган бир да мык жок. Дасыккан уста боз үйдүн жыгачын 25 күндө жасайт. Боз үй болсо чейрек кылым чыдайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, түндүк, кереге, уук, каалга, түндүк жабуу, туурдук, үзүк, боочудан турат. Боз үйдүн баардык касиетин бириктирип, аны үй катары кармап турган борбор бул түндүк. Эпчи жак, эр жак, улага, төр. Боз үйдүн так ортосу коломто. Коломтодон ары босогонун карама каршысында сандык коюлуп, такта орнотулуп, килем килче, шырдак, ала кийиз, жууркан төшөк жана башкалар жыйылат. Жүк алды төр болот. Анда аксакалдар, сыйлуу меймандар олтурат. Эпчи жак үйдүн кире беришиндеги оң тарабы. Ага алабакан орнотуп, ашкананы чий менен бөлүп, ал жерге тамак аш, идиш аяк сакталган, аяк кап, чыны кап, эр жагы үйдүн сол тарабы балдар. Сол тарабына эркектердин кийими, куралы, ат жаптык жана башка буюмдары коюлган. Улага үйдүн кире бериши. Ага адатта отун жыйып, эр токун коюлган. Боз үйгө туш кийиз, көшөгө тартуу эзелдеден берки салт. Боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятынын негизин түзөт. Боз үй шаймандары балдар жаттап алабыз. Ак өргө, чий, жыгач, көчүп конуу, кийиз, тигип чечүү, дасыккан уста, ыңгайлуу түндүк, ыйык туткан коломто, боочу, кереге, малчарба, уук, тал, каалга. Көңүл бурганыңарга